аялыңдан? Бул ошо негизи компанияга биринчи ушу полип менен келгенбиз. Менчи анан кийин өзүм менен ошо келинчегимдин мурдуна полипозный этмамит деп эт өсүп кеткен, бир жак мурда вообще иштебей калган. Анан кийин операция кылат, операцияга даярданып атканда ушул компанияны угуп калып келгенде муну активаторду айтты. Активаторду ичинен чачасыңар деди, сыртынан желени коесуңар деди. Ушул вообще иштебей калган мурду 3 күндөн мурду кичине ичинен ава өтүп калган. Андан кийин где-то 10-15 күн койгондон кийин уже кадимгидей ичинде мен көргөм, ичинде мындай сумочка сыяктуу, киста сыяктуу болуп кетчү. Ошол кыймылдап жүргөндө анан кийин где-то 2,5 ай койгондо ошол мына бардык албай да, бул мисалы аябай турган суусу. Желенин сыртынан коюп, ол тоже албай коюлган келди. Ичинен муну ичип атты. Ошону менен где-то 2,5 ай муну коюп ушулар ичкенде ошол эт тартылып жок болду да. Насасывающий касиети өтө күчтүү экен, ал анча тартып соруп алып касиети өтө күчтүү. Прополиста иштеңер ошондо? Прополис. Пробиотик. 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 Сокту иштеңер. Сокту. Анан желен сыртынан коюп атты, мунун ичинен постоянно. Мынаны постоянно ичинен Куюп аттыңар. где-то мынаны атайын ба мурунга чачкан брызгатель иштер бар. Ошого куюп алып эле эстегенде чачып жүрдүм мурунга.